Ассаламу алейкум, урматтуу бир тууган мумин мусулмандар, сиздер менен кайрадан эле Куба Медиа каналы. Урматтуу достор, биз өткөнкү видеороликте сиздерден кызыктуу видеороликтер жана ислам динине туура келе турган, элдерибиз өзүнө пайда ала турган видеороликтер болсо жөнөтүүңүздөрдү сураганбыз. Ошолор баарыңыздарга терең ыраазычылык. Ошолордун арасынан тандап бүгүн сиздерге болгон кызыктуу окуя жана сиздерге пайда берет деп ойлойм. Ошол видеороликти бүгүн сиздерге тартууламакчыбыз. Биздин негизги максатыбыз сиздерге кызыктуу пайда алып келе турган видеороликтерди тартуулап, Аллах Тааланын ыраазычылыгын табуу. Андыктан биздин каналыбызга катталып, лайк басып, досторуңуздар менен бөлүшүңүздөр. Себеби биздин каналдан жалаң гана пайдалуу ислам динине туура келе турган видеороликтерди сиздерге тартуулайбыз. Андыктан достор, биз сиздерден кайрадан эле ошол болгон окуялар жана кызыктуу ошол элге пайда алып келе турган видеолорду биздин WhatsApp номерибизге жибериңиздер. Биз алардын арасынан тандап сиздерге эң пайдалуу, эң кызыктуу видеороликтерди сиздерге тартууламакчыбыз. Анда эмесе достор, биз видеоролигибизди баштайбыз. Аянычтуу маалымат. Эмне үчүн кээ бир аялдар ресторанда, тойлордон, отуруштардан кийин ооруп калышат? Анын себеби мындай. Чынын айтсам, бул маалыматтан бүт денем чымырап кетет. Мадина шаарындагы бир университеттин тарбия бөлүмүнүн эже окутуучусу устаза даават лекцияларынын биринде аялдардын кийимдери тууралуу айтып берет. Лекция бүткөндөн кийин устазанын алдына бир студент кыз келип, башынан өткөргөн окуясын айтып берет. Ал кыз: "Мен сыйкыр, шайтандар менен алектенчү элем. Азыр Аллага шүгүр, тооба кылып, ал жаман адаттарымды таштап Аллага кайттым. Бирок бул окуя мусулман эже сиңдилериме үлгү, ибарат болуусун үчүн айтып жатам. Мен да чакырылган кафе, ресторандагы тойлорго барчу элем. Бирок ал жерде эч ким көрбөгөн ыплас нерселерди көрөт элем. Көзүм канып калган, көрө берип ал нерселерди. Себеби ал убакта жахил болчумун да. Тойлордо мына чекемдеги Алла берген эки көзүм менен шайтандардын бийлегенин көрчү элем. Ал шайтандар жарым жалаңач бийлеп жаткан аялдардын ачык турган далдарынын, балтырларынын, көкүрөктөрүнүн ачык киндиктерин, арт жактарын жалайт эле. Шайтандар жылан сыяктуу аялдарга оролуп алып, ырахат алат эле. Мына ушул себептен көптөгөн жаш эже сиңдилер, чоң аялдар тойлордон, отуруштардан кийин коркунучтуу аты аталбаган оорулар менен ооруп калышат. Алла өзү бизди коргогон болсун. Алардын оорусуна азыркы өнүккөн медицинадагы эч кандай диагноз кое албайт. Аюп пайгамбар, ага Алланын саламы болсун, эскертип көптөгөн ооруларга шайтан дагы себеп болушу мүмкүн деп айтат. О менин эжелерим, сиңдилерим, кийген кийимиңерди узун кийгиле. Кийимиңердин кеңдигине жараша Алла Таала жаткан кабырыңарды кең кылат жана бейиштин бакчаларынан кылат. Дүйнөнү карагылачы, арзыбаган аз гана буюм. Ал эми чыныгы түбөлүктүү дүйнө ал теги жакта, акыретте. О менин эжелерим, сиңдилерим, денеңерди жапкыла.
Ушул заманга чейин эч бир заманда жалаңач жүрүү сулуулук болгон эмес. Жарым жылаңач, киндиги ачык, жоон саны ачык, алды тытылган жынсы сулуулук эмес. Ачык-чачык жарым жылаңач бул бейиштин рахаты эмес. Алла Тааладан өзүмө силерге акыркы жашообузду, акыркы демдерибизди жакшы кылуусун тилеймин. О тууганым, жер бетинде жабык жүрсөң, жер астында да абийириң жабык жатасың. Кыямат күндө да жабык болосуң. Эжекем менин, эмнени күтүп жатасың? Бүгүндөн башта. Курдаштарыңа дагы жакшылык кыл. Аларга да жеткир бул жакшылыкты. Бузукулуктун, аялдардын бузуунун модасы кош бол. Алланын колдоосу менен хиджаб кийесиң. Билгин, сен кийген бул даңазалуу кийимиң менен бейиштин ханышасы сулуусусуң. Жарым жылаңач бул арсыз, өз денесин сыйлабаган, уятсыз аялдардын кийими. Эгер дарак жалпынын алдында жалбырактарынан жалаңачтанса, анын барар жери очокко отун болот. Ошондой эле аялдар эгер жалпынын алдында жарым жылаңач болуп жылаңачтанса, барар жери тозокко отун болот. Аял адам сулуу болуудан мурда уялчаак болот. Улуу Британиянын ханышалары ар дайым этек башы жабык кийинип келишкен. Азыркы күндө дагы жабык кийинишет. Алар жарым жылаңач кийимди бийчилер гана кийишет деп айтышат. О жараткан Аллахым, кыз келиндерибиздин, эже карындаштарыбыздын, жалпы эле кыргыз аялдарынын ыймандарын бекем, акылдарын курч, кийимдерин бүтүн кылгын. Амин. Ушуну менен достор, биздин видео ролигибиз аяктады. Эгерде сиздерге видео ролик жаккан болсо, лайк басып, комментарий жазып, өз пикириңиздерди калтырыңыздар. Сиздер менен Куба медиа каналы болду. Урматтуу достор, барыңыздарга терең ыраазычылык. Биз сурагандай эле сиздерден келген WhatsApp'тан окуяларды тандап, арасынан ушуну чыгарууну туура көрдүк. Себеби билесиздер, азыркы күндө бардык эле аял заттары же болбосо карындаштарыбыз ушинтип хиджаб кийүүсүн сунуштап атайын чыгардык. Дагы да ушундай кызыктуу видео роликтер же болгон окуялар болсо, биздин WhatsApp номерибизди калтырып коебуз, ошого жиберсеңиздер болот. Биз албетте аларды сиздерге тартуулап чыгарабыз. Кийинки видео роликтерде сак саламатта көрүшкөндө Аллахым өзү насип кылсын. Саламатта калыңыздар.